Почему? Потому что бул очень сильный иммунитетти көтөрө турган препарат. Бул өзү бул дагы ошо водоросльден жасалган. Эч качан бир мындай бир жер жүзүндө азыр ушуну изилдеп эметип атышат. Мунун эч бир противопоказаниясы жок. Только почему нельзя онкологически? Иммунитетти резко көтөргөн үчүн. Онкологияда жаткандарды иммунитетти акырын көтөрөт. Болбойт резко көтөргөн. Значит, эмне үчүн? Бул бир эле таблеткада 2 килограмм этти кошуп койгон белок бар. Бирок 2 килограмм белок жесеңер, эртеси күнү ичөтүп, чычкактап каласыңар. Чынбы? Сиңдир албайт ашказан. Бул жердеги составды кайра эле ушул ашказан спирулина менен өзүнүн какой-то составын көбөйтүп туруп, 12 аминокислотты көбөйтүп туруп бизге жакшы таблица Менделеева деген билесиңер да? Мектепте окугансыздар. Ошо химический состав таблица Менделеевдин баары ичинде бар. Значит, организмге киргенде, эгерде төшөктө жаткан сейгек балага бул жардам берип атса, жөнөкөй эле кекештенип сүйлөп жүргөн 3,5 жашар баланын кекештигин токтотуп атса, аллергияны токтотуп атса, сахарный диабетке витамин менен хлорелла, бул үчөө табылбас дары болот азыр. Жана инсулинди алып жүргөн аллергия менен сахарный диабетчиктер инсулинди таштап коюп атабыз. Мен ушуну практика кылып келатам. Мен WhatsApp-ымда жалаң урчандар көп, рахматын айткандар көп. Батасын бергендер көп эже. Эмне үчүн? Жалаң витамин хлорелла мына үчүн. Неге иштейт? Витамин жанагында эле химический состав, организмге кирген нерсени токтотуп дарылайбы? Бул клетчатка. Ошол тамак ашты кандай сиңирип, кандай коюшту? Распределение кальция. Жакшылап та мынагу нерсе, ошол ичип жеп аткан тамакты тура алып барып дарылап коет дагы, выброс инсулина жана утилизация болуп атат да, чыгарып таштай турган нерсени ушул жардам берет экен. Бирок бул дагы кальцийди ордуна сактап коет экен. Организмдагы сахарный диабетчиктерге эң керектүү нерсе бул кальций. Эң керектүү нерсе бул кальций. Ошон үчүн мына 3 продукция жөн эле бул бир өзүнчө бир сонун программада сон иштеп атат. Сахарный диабет ичип атам азыр. Туп тура каласыз. Баягы барганда суп сулуусуз эже. Точно айта аласыз эми. Вот. Значит, что Сахарымсың. Анализ тапшырсам до еди дозу 11, после еди тоже 11 чыкты. 11 чыкты. Хлорелла витамин үчөөнү. Үчөөнү Ичебериңиз, көрүсүзбү? Бул уже эмне деп коет? Ремиссия правильно протекает деген сөз. Стабильность деген сөз. Кандай сонун? Значит, эже сиз только диетаңыз бар, диета кармайсыз. Жашыңыз чоңда. Ошон үчүн мынаны токтотпоңуз. Ичип атасыз, Кичинде да хондроитин кошуп коюңуз. Же натокиназа кошуп коюңуз. Канды суюлтуп туралы. Натокиназадан коркуп калганбыз. Жок, коркпоңуздар. Натокиназанын өзүндө бир эле таблеткадан 2 мал берсеңиз, эртең менен мисалы 10-до иштеп, кечинде уйкунун астынан 1 саат мурун ичип алса эле эчтеке болбойт. Бул 16 сааттын ичинде тромбту жок кылат. Коркпоңуздар. Мен өзүм инфаркт болгон. Сахарым бар, давлением бар. Көрдүңүзбү? Азыр давление болуп Жанагы атат. ютубта чыгып атпайбы? 30 сахарный диабет, инфаркт болуп казак келин. Айнура Өлөков кандай сонун результат алган. Вот ошону витамин хлорелла менен мунан натокиназаны ичет экен. Азыр спелен коштум деп атат. Значит, бул результат берип атабы? Берип атат. Дарыдан результат албагандар ушундан алып атат. Ичиш керек эже. Токтотпоңуз. Эми спирулинаны бала чакаңыздар бар, неберелер бар дегенде, баарына тең 1 таблетка, 2 таблеткадан чоңурагын бере бериңиз. Эже сиздин балаңызга сөзсүз керек эне. Макулбу? Сөзсүз бериш керек. Ушу спирулинаны жазып коюп, үчтөн эртең кечинде Данияр, макулбу? Сөзсүз ичсеңиз кубаттуу болосуз. Эмне үчүн? Карап туруңуз. Белок деген керекпи организмге? Керек. Бул строительный материал деп коет да, мондай стройка кылганда там салып, кирпич менен салат, туруп? Кирпич менен салат. Чоң кирпич менен салсаң, тамың анча болбой калат. Бул кичинекей кирпичтей кылып туруп, организмда клеткаларды клеткага көбөйтүп, кислородду киргизип туруп, анан сен туура суу ичишиңер керек. Водный баланс болуш керек. Суу ичип туруш керек да. Вес телага мисалы 45 грамм суу кетет, ошондо бир канча 58 килограмм болсоңор, 45 граммды көбөйткүлө 2,5 литр суу ичесиңер күнүнө. Чай ичесиңер, эже жалаң суу эмес. Чай ичсеңиз сууга жатат, шорпо ичсеңиз эле сууга. Бирок суу деген өзү суу, таза суу ичип койгон жакшы да. Муну таза суу менен ичиш керек. Таза суу менен ичип эле анан тамакты иче берсеңиз да болот, 2-3 мүнөт, 5 мүнөт, 10 мүнөт. Макулбу? Ошон үчүн мына просто нужно как соблюдать этиш керек да. Ана
ичип атам, мен сен эме арыктап кетем деп арыктайт. Витамин А, Б менен эле жөн эле шылынып эле вес таштагандар бар. Чынбы? Эмне үчүн? Жалаң. Потому что мынагы бизде молочный кислота деп коет. Межклеточный пространствода жана бизде креатинин туура эмес бөлүнөт. Боор туура эмес иштейт, ашкабандагы кислотность туура эмес иштейт. Ошонун баарын чогулту берет. Анан сен убагында баягы туалетке дагы барам дегенде барбай калышыңар мүмкүн. Пендебиз да. Чынбы? Кичине убакыт болбой калып күтө турасың. Эртең менен барам дегенде барбай каласың. Ошол кислотанын баарын ошол химический өзүнүн организм клеткадагыны чогултуп койгон, креатининди көбөйтүп койгон ошондон болот. Ошонун баардыгын тең мына клеткага деп бул дагы бир өзүнчө состав организмде иштей турган химический процессти ушул да жакшы кылат. Анан бөйрөгү острый пилонефрит. Острый пилонефриттин дагы баягы почечный недостаточность дегендерге болбойт. Единственный ушул показания. Анан калганын баарына тең бул эң күчтүү, эң жакшы нерсе болуп атат. Дубильные вещества, все аминокислоты, бул микроэлементи көбөйткөн. Бул жерде тоже клетчатка бар. Белковое деген похудение уккансыңарбы? Азыр бүт бардыгы билет, белковое похудение. Ушу жалаң спирулина менен суу менен арыктагандар бар экен. Жөн эле эчтеке алган жокмун, семьяма бир эле спирулина алдым. Анан водный баланс, дыхательный упражнение жасап, спирулинаны ичип, эртең менен кечинде 5 таблеткадан ичип, мен ушундай 20 килограмм арыктадым 3 айдан ичинде деп айтып келгендер бар. Мен ошолор менен сүйлөшүп, просто там почему? Потому что обмен белка правильный. Белок деген эмне? Бул белок жеп аткандан углеводду да кошуш керек. А биз углеводду күнүгө жейбиз, белок кошпойбуз. Чынбы? Белокто углевод эмнеде бар? Ак биздин тандыр нанда көп да. Эң эле ошону айтайын. Камыр тамакта көп. Нанда көп, самсада көп. Ар бир жеп аткан тамагыбыздын өзүнчө эле белок бизде. Биз ошончолук кыймылдабайбыз. Белок деген энергия. Жана углевод деген. Углеводду жеп атабыз дагы, бирок кыймылдабайбыз ошончолук. Спортсменге эмне үчүн углевод растворимый нерсени берет? Анан чуркатат. Эмне үчүн бул чуркатат? Анткени белковый обмен жана протеин дейт. Мунун ичинде протеин бар. Протеин бар эже. Ушу протеинди распределять белка кылган ушу химический составды бир эле таблеткадан 10 таблеткага чейин иштейт экен. Балдарыңыздарга берип көрсөңөр, оорубайт. Садикке барып атышат. Ооругандары жок. Кичине мурдуларына суу агат экен. Болду. Жаштап коюп жүрүшөт. Значит, мынагы иммунитетке эң күчтүү болуп аткан ушул кезде. Макулбу? Кийинки бизде эмне бар?